Бишкекте мыйзамсыз интимдик кызмат уюштурууга шектелген чет элдиктер аныкталды. Бишкек шаарында милиция мыйзамсыз интимдик кызмат уюштурууга байланышкан ишти токтотту. Маалыматка ылайык, чет өлкөлүк жарандар башка мамлекеттерден аялдарды алып келип, аларды мыйзамсыз ишке тарткан. Алар кардар издөө, жолугушуу жайларын уюштуруу жана ташуу иштерин жүргүзүшкөн. Ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө 1996 жылы туулган чет өлкөлүк жарандар, ошондой эле 1995 жылы туулган жаран аныкталып, 1-Май райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилди. Натыйжада жаран соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Тинтүү учурунда далилдер алынды. Учурда тергөө иштери уланууда. Сокулуктагы жолдо унаа өрттөндү. Чүй облусундагы Сокулук районуна караштуу Чат көл айылына бара жаткан жолдо унаа өрттөндү. Алдын ала маалыматтар боюнча унаа күйүүчү май жүктөп бара жаткан жеринде өрт өчүрүүчү кызматы иштеп жатат. Токмокто бир нече жарандын ортосунда жаңжал чыккан. Массалык жаңжал Токмок шаарында 14-июнда саат 20:00 чамасында Токмок шаарынын Сарбагышев көчөсүндө борбордук шаардык китепканадан анча алыс эмес жерде бир нече адамдын катышуусунда массалык жаңжал чыккан. Окуянын себеби жана жагдайлар боюнча толук маалымат азырынча жок. Үйлөргө чейин суу кирип, Москвада катуу жаан жаап, шаарды суу каптады. 13-июнь күнү Москвада нөшөрлөп жааган жаан, күн күркүрөө жана катуу шамалдан улам бир катар көчөлөрдө суу каптады. Айрым райондордо бир нече сааттын ичинде айлык жаан-чачынын дээрлик жарымы түшкөнү кабарланды. Натыйжада көчөлөр, жер алдындагы унаа токтотуучу жайлар, айрым соода борборлорунун суу алдында калды. Көөлөрдүн айтымында айрым көчөлөрдө суунун деңгээли тизеден, кээ бир жерлерде белге чейин жеткен. Ленинград проспектиси, Кутузов проспектиси жана башка магистралдарда кыймыл кыйындап, айдоочулар жай ылдымдыкта жүрүүгө аргасыз болушкан. Кузьминка районундагы соода борборлордун бири жана Ленинград вокзалынын айрым бөлүктөрү да жаандын суусунан жабыркаган. Коомдук транспорттун айрым каттамдарына убактылуу өзгөртүүлөр киргизилген. Шаар бийлиги селдин кесепеттерин жоюу үчүн жүздөгөн коммуналдык кызматкерлерди жана атайын техникаларды көчөлөргө чыгарганын маалымдады. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Камчы Экташиев 75-чилердин каты боюнча сотко келди. УКМКнын экс төрагасы журналисттердин суроолоруна жооп берүүдөн баш тартты. Садыр Жапаров Кыргызстанды чет элдик жумушчулар каптап кетти деген сындарга жооп берди. Президент эгерде өлкөдө жумушчу күч менен мүмкүнчүлүктөр жетиштүү болсо, анда долбоорду мамлекет өзү эле ишке ашырарын түшүндүрдү. Буга мисал кылып, бүгүн курула баштаган балыкчы Чолпон ата темир жолун келтирди. Инженерлерибиз жок, таржиба жок. Өзүбүздүн колубуздан келбеген нерселерди кошуна мамлекеттерден суранып жасатып жатабыз. Ошол эле мезгилде биз дагы бекер отурган жерибиз жок. Инженерлерибизди, курулушчуларыбызды окутуп, таржибасын арттыруудабыз. Өзүбүз курабыз деп жата берсек, биздин инженерлердин курулуштары 15-20 жылда араң даяр болот, деди ал. Мамлекет башчы блогерлерди чагымчылдык аракеттерден оолак болууга чакырды. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6-чы операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо $10.000 акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат.
Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Среди этих денежные средства, полученные от этих девушек. Время осмотра 22:59. На этом все. Сотрудников претензий. Здравствуйте, у нас новая Москва-река. Летний дождь, начался сегодня рано. Летний дождь, моей души омоет рану. Мы погрустим с ним вдвоем у слепого окна. Антон Клушаевич, у нас пару вопросов можете ответить? Вот вы были на ОГ ФНБ. Вот такая группа лиц, вот типа водили лимузин, такие лица были, да? Что можете, как вы не заметили, что собралась такая группа лиц? Hareket жазадыңыз беле, Камчен Кудушаевич. Бийликти күч менен басып алып hareket жазадыңыз беле. Ответьте на вопросы.